Саламатсыздарбы, Алсу медиа каналынын катталуучулары. Мына ушул алдымда турган Geely Atlas Pro үлгүсүндөгү автомашина сатылат. Автомат коробка бул өзү выкупка алынганына 2 ай болгон. Биздин максат сиздерге болгону маалымат жеткизүү, андыктан маалыматты азыр толук жеткизип бергенге аракет кылабыз. Жаңы машина 2022 жылкы, салону кожаный. Бул машина выкупка алынган, азыр выкупка өткөрүлүп берилет. Документация бардыгы таза. Андыктан номер телефондорун мен азыр ушул экранга коюп койдум. Чалып толук маалымат алсаңыздар болот. Бизге келсек, биз сиздерге болгону маалымат жеткизүү максатта тартып жатабыз. Geely Atlas Pro 2022. 200 000 рубль первоначальный взнос. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү официалдуу сайттардан алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мамдумада мигранттарды кууп чыгууга чакырышты. Биринчи эреже бузгандар орусиялыктардын нааразылыгын жарата баштады. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды биринчи жолу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бузулганда чыгарып салуу керек. Бул жөнүндө сүйлөшүүдө news.ru Мамдуманын депутаты Светлана Бессараб билдирди. Анын айтымында коомчулуктун нааразычылыгы негизсиз эмес, анткени эч ким миграция мынчалык мыйзамсыз болуп калат деп ойлогон эмес. Өлкөгө келген эмгек келгиндеринин иши ачык айкын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса жасап берет. Баса регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Аткаруу менен байланыштуу болот деп болжолдонгон. Ушуга байланыштуу мыйзамсыз мигранттардын рейстери түзүлүп жатат. Ал укук коргоочуларга бул көйгөйдү чечүүгө жардам берет. Ошол эле учурда мыйзамга баш ийген жарандарды депортациялоо коркунучу жок, деп белгиледи Бессараб. Буга чейин Тольяттинин жашоочусу 2 ай ичинде батирине 200гө жакын мигрантты каттаганы кабарланган. Каттоо үчүн чет элдиктер ага 20 000 рубльдан төлөшкөн. 40 жаштагы орус аялга карата кылмыш иши козголду. Бишкектеги автобустагы кызга ырдык көрсөтүүгө шектелген киши кармалды. Ал 36 жаштагы К.А. аттуу адам болуп чыкты. Милиция шектүү кармалган учурда мыйзамга баш ийбей, тартип сакчыларын сөгүп, каршылык көрсөтүп, коомдук тартипти бузганын айтты. Буга байланыштуу К.А. майда бейбаштык беренесинин негизинде Ленин ШИИБинин административдик камерасына киргизилген. Ал эми автобустагы жорогуна текшерүүнүн жыйынтыгында юридикалык баа берилмекчи. Кабарлар официалдуу сайттардан алынды.